Ну чё, едем отрываться? Сказочный Тегеран. Биз жомоктогудай Тегеранга саякатка чыгып жатабыз. Бул күндү командабыз менен 7 ай күттүк. Азыр аэропорттобуз. 5 сааттан кийин эң сонун Тегеранда болобуз. Друзья, мы в Тегеране, и сегодня... Мен Тегерандамын. Достор, бүгүн Тегеранда Нооруз майрамы белгиленип жатат. Биз жегенге даамдуу тамактарды жана көргөнгө кызыктуу нерселерди тапканга аракет кылабыз. Анда жолго чыктык. Мен өзүмү Европанын кайсы бир шаарында жүргөндө эле элестетип жатам. Шаардын чок ортосунда жүрөм. Айлана тегеректин баары таптаза. Баарынан кызыгы тоолор. Көрдүңөрбү? Бул тоолор ушул шаарды курчап турат. Бул жердин өзүнө гана тиешелүү архитектурасы бар экен. Бул менин жашоомдогу англис тили катар кошулуп жазылбаган биринчи өлкө. Бул жерде андай нерсе болбойт да болушу керек. Азыр саат таңкы 8:46. Шаарда эч ким жок, уктап жатат. Традиция выпекания свежего... Ысык жаңы нан жабуу жакынкы чыгыш жана Азия үчүн салтка айланган көрүнүш. Тегеранда биз лавашка окшош мындай өтө жуккан нанды таптык. Анын үстүнө сейдене себилген жана өтө даамдуу экен. Тим эле оозуңда ээрийт. Gülistan сарайы. Бул мен үчүн такыр башка укмуштуудай дүйнө. Если вы вдруг решили... Эгерде сиз Тегеранга келе турган болсоңуз, бул фантастикалык жана байыркы шаарды түшүнүү үчүн сөзсүз базарга барышыңыз керек. Иран фисташкилери сары түстө, анткени аларды куруп жатканда шафран кошушат экен. Өтө даамдуу. Шафран андай деле ачуулукту бербейт, бирок өзгөчө даам кошот экен. Это интересно. Чего я раньше никогда реально не видел. Бул жерде мен мурда көрбөгөн кургатылган тыт да бар экен. В дебрях рынка нашли довольно-таки странный фрукт, который... Ал эми бул мөмөнүн аты алиастыр. Даамы кургатылган алма менен инжирдин ортосундагыдай бир башкача. Эгер муну чай кылып демдесе эң сонун болсо керек деп ойлойм. Это вкусно. Мне кажется, вот если с ним реально заваривать чай, это будет настоящая пушка. Алиастырды эмне кылат? Ноорузда сый тамгасынан башталган 7 тамак дасторконго коюлат. Бул мына ошолордун бири. 7 вещей, которые начинаются на букву «С». Это тоже сенджи Должен быть там. Да, это тоже там кидаем. Понял. Азади, азаттык аянты, Тегерандын символу. Азади. Площадь свободы. Высота 41 метров, и архитектор этого здания. Анын бийиктиги 41 метр. Архитектору ирандык Хосейн Аманат. Баш жагынан караганда бул павильондун куйругундай. Исфаханда Лютфолла мечити бар. Анын да чатыры ушундай. Бул Тегерандын дарбазасы жана символу. Одновременно как ворота в Тегеране и одновременно символ Тегерана. Что самое интересное, Азади некий аналог врат. Тегерандагы бул эстеликти Париждин мунарасы менен салыштырсак болот.
Анткени бул да менталдык түрдө өлкөгө жана шаарга кирүүчү дарбазаны билдирип турат. В Париже, потому что ментально посыл один и тот же. Ворота в страну, ворота в город. Какие-то традиционные печенья из города Бул ушул жердин салттуу момпосую. Ага кант жана каймак май кошулгандай. с начинкой, похожей на сахар и, видимо, сливочное масло. Довольно-таки вкусно. Что не сделаешь, да, ради здоровья? Бул жашыл миндал, анын даамы кычкыл экен. Кислый. Базарда сатылып жаткан көптөгөн жер жемиштерден бул элде аларды канчалык пайдалана тургандыгын билүү мүмкүн. Картошканын эле бул жерде 20 түрү, ал эми капустанын 40 түрү бар экен. А мясо где продают? Өтө кызык, этти кайда сатат экен? Этти бул жерде сатпайт, аны атайын дүкөндөрдөн гана алса болот. Потому что пахнет в специальных магазинах продают. Бул жакка келгенин себеби көчө тамактарынан жеп көрөлү дедим. Бул тоок этинен жасалган чыныгы люля кебаб. Из курицы. Классика иранской. Иран ашканасынын классикасы тамактардын померанец деп аталган цитрус мөмөсү менен берилиши. Анын даамы лимон менен апельсиндин ортосунда. Люля кебаб лавашка оролуп желет. Кандай гана даамдуу. Иранда көчө тамактарынын түрү абдан көп. Ал эми кебабтар ар бир бурулуштарда сатылат экен. Это традиционный суп-гуляш иранского происхождения, который естся на самом деле очень интересно. Бул эттен жасалган Ирандын салттуу тамагы. Кызыгы бул тамак шоподон жасалган идиште эт жашылчаларды кошуу менен бышырылат. Бышкан соң анын сорпосун өзүнчө куюп алып, ага нан тууралат. Переливается только бульон. Добавляется хлеб, о котором мы сегодня с вами говорили. Получается такая... Ал эми калган коюу бөлүгү эзилип, майдаланылып, экинчи тамак катары эсептелет. Анын аты авгушт деп аталат. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Достор, бүгүн экинчи күн. Биз Исфахан шаарына баратабыз. Ал Ирандын байыркы борбору. Бирок биз жолдо бактуу оазис шаар Кашанга кирдик. Бул жердин өзүнүн суу булактары бар. Алы бир нече миңдеген жылдар бою жолоочулардын суусундарын кандырып келет. Анткени анын айланасын чыныгы кургак чөл каптап турат. Кызыгы Кашан өзүнүн роза суусу менен да таанымал. Жакынкы чыгышта роза суусунун мекени катары ушул шаар эсептелет. В Иране, кстати, пользуется популярностью заведения под названием Софре-хане. Это, по сути... Иранда Софре-хана деп аталган мындай тапчандар популярдуу. Анын үстүнө килем салынып, ага бут кийимсиз чыгып олтуруп, даамдуу тамактансаң эң сонун экен. Азыр биз дагы бир кызыктуу даамдуу тамактардан буйртма кылабыз. Реально интересное и закажем. Достор, биз кече эттен жасалган август шорпосу жөнүндө айтып берген элек. Аны мына ушинтип жасашат экен. Да. Мен мындай даамдуу тамакты эч жерде жеген эмес элем.
деревня под названием Абияни, одна из самых старых. Абияне деп аталган бул кыштак Ирандагы байыркы жайлардын бири. Анын тарыхы 2000 жылды түзөт. Кызыгы анын аталышы Грузин фамилиясындай угулганы менен андай эмес. Бул жерде байыркы чүркөлөрдүн бири сакталып калган. Ага азыр деле адамдар келип сыйынып турушат экен. Сухофрукты. Кургатылган жер жемиштер өтө көп сатылат экен. Менин оюмча мурда кант жок кезде элдер анын ордуна кургатылган жемиштерди пайдаланып келишкен окшойт. Абиянеде ар бир калктуу жайларда эле мечитке жолуктум. Бул жерде жашы 170ке чыккан лаза жүзүмү сакталып турат. Чынында мен көп жерде болгонум менен мындайды биринчи жолу жолуктурдум. Я хочу одну порцию аша попробовать. Мен аш жегим келди. Бул кесме жана куркума кошулган суюк тамак. Анын эки түрү бар. Бири кургатылган жалпыз менен, экинчиси суюк каймак кошулганы. Мен жалпыз менен алдым. Бирок алы жалпызга окшош эмес эле, кара экен. Правда, на мяту это не похоже, что-то черное. Такой очень густой. Жашылчалар кошулуп жасалган кою шорпо. Ун кошулганбы билбейм. Негизи даамдуу экен. Вкусный, кстати. Давай это возьмем. Кел алалы. Мааниси жагынан бул кайнатылып, бышырылып, андан соң майдаланган эт. Андан котлеттерди жасап алып куурулат. Андан соң лаваш нанга жашылчалар кошулуп, оролуп берилет. Менимче бул өтө даамдуу болсо керек. Жыты да бир укмуш экен. Мен Исфахандамын. Одна из основных проблем любого Саякатчынын негизги көйгөйлөрүнүн бири анын оюндагы тоскоолдуктар. Өзүңөр үчүн жаңы жерлерди ачкандан коркпогула. Сурагандан, өзүңөрдүн каалооңордон коркпогула. Саякаттагыла. Сиздер сөзсүз бул шаарларды көрүшүңүздөр керек. Как ни странно, но Тегеран в свое время принял... Таң калыштуусу бир убактарда Тегеран Турциядагы геноцидтен улам качкан өтө көп армяндарды кабыл алган экен. Бирок ага карабастан армяндар бул жерде көптөгөн кылымдар бою жашап келишет. Ал тургай Исфаханда өздөрүнүн чиркөөсү, чоң музейи бар, жалаң армяндар жашаган бир квартал бар. Довольно-таки интересным музеем. Довольно-таки интересный факт, который, к сожалению, не связан с... Тарыхтагы кызыктуу фактылардын бири 18-кылымда бул жердеги армяндар жакынкы чыгыштагы биринчи типографияны курушкан экен. Азан. Время азана, друзья. Накше-Джахан. Накше-Джахан аянты. Ал аянтынын чоңдугу боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Ирандыктар бул жерге жөн эле сүйлөшүп, эс алып, көңүл ачып, даамдуу тамактанганына келишет. Бул жерде 2 мечит бар, өтө кооз музей. Ал мурда шахтын иштөө орду болгон. Бул жер өтө сонун жана таттуу даамдар жыттанат. И очень вкусно пахнет. Мечеть Шах Аббаса 17 века идеальна. Шах Аббас мечити өтө кооз. Анын архитектурасынан геометрия, математика жана физика бул коомдун ажырагыс бөлүгү болгону билинет. Чынын айтканда мен мындай курулушту буга чейин эч качан көргөн эмес экенмин. Мунун баары кол менен жасалган.
Адамдар анын баарын кантип эсептеп чыгышкан, акылга сыйбайт. Ал учурда электр энергиясы да жок болсо. Эң кызыгы 400 жыл өтсө да бул имараттар эң сонун сакталып турат. Ал тургай бул биздин доордон да ашып жашай тургандай сезилет. Ощущение, что все это еще переживет и нас. Баранья шея. Баранина. Кстати, рис, что самое интересное. Күрүч бул жерде нандын ордуна эле желет экен. Анткени ал бардык тамактарга кошумча катары берилет. Күрүч жана жалпыз. Бул Иран дасторконунун ажырагыс бөлүгү. Иранского стола. Тушеная баранья шея. Дымдалып бышырылган койдун эти. Тим эле эзилип бышыптыр. Фантастикалуу, өтө даамдуу. Рынки – неотъемлемая часть любого ближневосточного города. Жакынкы чыгышта базар өзгөчө орунду ээлейт. Бул жерде баарын тапсаң болот. Мындай кооз кутучалардан тартып, персиялык миниатюраларга чейин. Персиялык бул кол өнөрчүлүктөрдүн өзгөчөлүгү анын эң эле кичинекейлигинде. Аны көрүү үчүн лупаны алып карайбыз. Өтө кылдат жасалган иш. Аны боёш үчүн мышыктын жүнүнөн жасалган кисточкалар колдонулуптур. Представляете, кошачьи волосы. Очень круто, конечно. Иранга келе жатканда менин саякатым мындай болот деп ойлогон эмес элем. Кайсы бир деңгээлде жабык жана тоскоолдуктар, негативдер, агрессиялар менен өтөт го дегем. Анткени Иран жөнүндөгү маалыматтар ушундай эле пикирлерди жаратат эмеспи? Бирок өзүңүздөр көргөндөй бул достукту өтө сүйгөн, ачык, улуттук даамдуу тамактары толтура эң сонун өлкө экен. Саякаттагыла жана сөзсүз Иранга келгиле. Пока.